Мыйзамды колдойм, сөзсүз түрдө керектүү мыйзам. Бирок бир-эки тактоочу моменттер бар да. Дастан Далабаевич, айтсаңыз, эмнеге башынан 15 жыл деп аттык, эмнеге 10 жылга түшүрдүк? Жоқ, біз 10 жыл деп атканбыз, анан 15 жыл көтөрдүк. Кечиресиз, тескерисинче. 10 жыл деп, эмнеге 15 дедик? Мен башталышында ошону айттым. Кабмин 10 жылга каршы болуп атат, ошон үчүн надо искать же золотую середину, чтобы к одному мнению Кабмин прийти. эмнеге каршы болуп атат? Турак жай жетишпейт деген сөзбү? Булар ушун мындай айтып атышат да, заключение терс берген, себеби бул бир топ расходдор болуп калат деп, ошол негизинде. Бирок мен айта кетсем дагы бир Дастан жолу. Далабаевич, то есть мынча үй салынбайт мамлекеттик кызматкерлер үчүн деген сөздөбү? Тарис кандай болот? Кандай таризда жооп болду? Туура башкаларга жетишпейт деп, бирок мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу азыр берилет да. Анан дагы Эльвира Жыргалбековна бир маселе да. 2003 жылга чейин турак жай кодекс башка болгон да. Ошол жерде 10 жыл көрсөтүлгөн. Бирок эчтеке болбой эле биз жашаганбыз да. Мен бул суроону эмнеге берип атам? Урматтуу жетекчилерим, мэриянын өкүлдөрү, өкмөт өкүлдөрү, фонд госимущества өкүлдөрү да мына мага деген расмий түрдө аскер кызматкерлери кайрылып жатышты да. Мен буну коргоо министрине да суроо бердим эле да. Ошондо жогорку кеңеште биз мыйзамды кабыл алып беребиз азыр. Кандай мындай тартипте ошондо квартиралар берилет? Кандай менчиктештирүү тартиби кандай болот? Айтып бересиздерби так и критерийлерин? Порядокты биле турган адамдар барбы? Аны айта албайт го, себеби бул жерде именно по воинской части здесь... Нет, мен воинский эмес, жалпысынан ушул мыйзам иштесе, порядок кандай болот? Жок, тартип мындай болот. Булар кайрылат. Кимдики ээси ким болсо, ошого кайрылат. Мисалы, мамлекеттик фонд ээси болсо, ошого кайрылат. Анын чечим чыгыш керек. Же мисалы муниципалдык мэрия ээси болсо, мэрия кайрылат. Мэрия чечим чыгарат. Дастан Далабаевич, мен жөндөн эле суроо берген жокмун. Мен сизге бир мисалды түшүндүрүп берейин да. 2005-2007 башынан баштайлы 95-2000 жылдары биздин коргоо министрликтеги иштеген аскер кызматкерлерибиз служебный квартираларды алышат, туурабы? Алгандан кийин 2018-де мыйзамды биз чыгарып беребиз, бирок өкмөттүн жанакы токтомдору чыгышат да, порядок получения квартир. Постановление правительства номер 247 от 22 мая 2018 года, дата 2018. Эгер буга чейин ошол кызмат аркылуу 20-25 жыл жашаган аскер кызматкерлер, миңдеген аскер кызматкерлерибиз, Баткен окуяларына катышкан аскер кызматкерлер, 99 жылдын аягында окуяларга катышкандар, ошол квартирада жашап жатып, бирок 2005-2007-де мындай жер алып калышса, анда бул квартираларды приватизация кыла алышпайт экен. Бүгүнкү күндө миңдеген биздин жарандарыбыз ошентип жүдөп жүрүшөт да. Сотко кайрылса, соттон дагы терс жооп бериптир да. Анан биз мыйзамдарды кабыл алып беребиз. Өкмөт болсо өзүнүн токтомдору менен, внутренний положениялар менен биз кылган аракеттерин баарын жокко чыгарып салышат. Вот этот момент, который вы четко должны учитывать. Как с легализацией? Мы закон приняли, и вот эти злосчастные внутренними своими нормативно-правовыми актами, постановлениями, все, что мы здесь делаем в парламенте, жокко чыгарылат. Ошондуктан бунун порядогун деген мен ишенгим келет. Биз кабыл алып, жакшы ниет менен кабыл алып берип атабыз. Кайра эле жанакы бул ошол аскер кызматкерлердин тагдырында болуп калбасын, ошол квартиралар боюнча. Анткени деген земельный кодекста биз 2005-те алган жер алып калып, ал уже чак эле сатылып, бирок ошол убакытта этого порядка не было от правительства. А почему тогда сотто задним числом на это вы ссылаетесь деп миңдеген адамдар мына кол коюп каттарды жөнөтүп атышат, сотторго кайрылып атышат. Бул ситуация болуп калбайбы? Эльвира Жыргалбековна, туура айтасыз. Ушул жерде мындай да, вот по военнообязанным у них, к сожалению, есть вот закон отдельный. И вот в этом законе есть некоторые оговорки, да. По поводу постановления, я эту ситуацию понял, я эту ситуацию знаю, ко мне тоже обращались те, кто на воинской службе находились. Но вот из-за чего у них постановление выходит, из-за того, что вот есть закон. И
мне кажется, ошол эле таянып токтомду чыгарышкан да өкмөт учурунда. Бирок негизи сиз туура эле айттыңыз, биз дагы ошол жерде негизи вот как мы легализацию делаем, почему мы делаем амнистию, земельную амнистию, амнистию капиталов. Вот здесь тоже надо амнистию сделать и людям разрешить уже жить спокойно. А то они изо дня в день боятся, не дай бог. Бүгүн эле каза болуп кетсем, эртең эмне болот, мен балдарымды чыгарышабы деп ошол менен жашап атышат да коркуп эле. Бул дагы туура эмес да өзү.